Саламатсыздарбы? Урматтуу Мекеним Кыргызстан партиясынын бүгүнкү делегаттары, коноктору, биз сиздер менен учурашып жатып, бүгүнкү биздин алдыбыздагы чоң шайлоо өнөктүгүнө бара турган жолубуздун кантип бириккендигибиз тууралуу бир ооз айтып өтүүнү туура көрдүм. Бирик партиясы алдыдагы шайлоодо өз алдынча катышууга аракет кылууну ниеттенген. Бирок баардык оң жана терс тараптарын салмактап чыгып, башка партия менен альянста шайлоого баруусу туура болот деп бирдиктүү саясий кеңеш менин чечимин кабыл алып, биз бүгүнкү күндө Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын бирдиктүү мүчөсү болуп отурабыз. Биз бүгүн чоң окуялардын жана майда адамдардын доорунда жашап жатабыз. Дүйнөдөгү элдерден айырмалап турган жалгыз нерсе биздин кыргыз экендигибиз. Кыргыз экендигибизди далилдей турчу эң башкы нерсе бул тил, анан каада салтыбыз. Байыркы улуу элдин урпагы катары мен эмнеден уялам? Туш тараптан агылып кирген түркүн агымдар, чоочун идеологиялар биздин кичинекей бейиштей жерибизди, анын ичинде жашаган улуу элибизди каалашынча пайдаланып, кул мүнөз кылып, элдик уулдарды бири-бирине тукуруп жатканда уялам. Кыргызда жакшы сөз бар. Кече өкүүгө караганда жакшымын деген. Биз өзүбүз сооротуп олтуруп, эгемендүүлүк алган 30 жылдын бир кыйласын өткөрдүк. Мен дагы индустриялашкан жана азыркы учурда Азия арстандар аталып келген Азия мамлекеттеринин тажрыйбалы тууралуу көп окудум. Көрүп жана изилдеп келдим. Гонконг, Сингапур, Түштүк Корея, Тайвань өз жолунун башында Кыргызстан сыяктуу эле турушкан. Бирок алар да алдыга чыга алышты. Биз болсо бир орунда айланып жүрөбүз. Биз абдан көп кыялданабыз. Бирок аракетибиз чабал. Уктап турсак эле өлкөбүз Сингапур болуп калчудай ойлонобуз. Алдыбызда азыраак уктап, көбүрөөк иштей турган күндөр турат. Эгерде өлкө ичинде кимдир бирөө кыйналып жашап жатса, канда калганыбыз, кантип жакшы жатабыз деп айта алабыз. Мен чечкиндүү кардиналдуу реформалар үчүн умтулам. Өзгөчө экономика, санарип технологиялар тармагында мыйзамдарды заман талабына ылайыктап, түп тамырынан бери өзгөртүү зарыл. Өнөктөш өлкөнүн президенти Путин мырза айтмакчы, эс сырды ойлогон кишинин жүрөгү жок. Эс сыр кайра болсун деген кишинин мээси жок деп таасын айткан. Андыктан элибиз коммунизм, социализм өңдүү куру кыялдарга эмес, жаңыланууга, аң сезимге төңкөрүш жасоого умтулуубуз зарыл. Тажы вирустун пандемиясы, тагыраак айтканда карантин учуру бардыгыбызды санариптештирүү бул келечек эмес, азыркы учурдун талабы экенин айгинелеп койду. Бул багытта Мекеним Кыргызстан партиясы өзүнүн шайлоо алдындагы программасына басым жасап жаткан либералдуу мамиле кылуу, ал мамлекет үчүн заманбап жана зарыл нерсе болуу экенин далилдеп отурат. Шайлоо кампаниясына күчтүү командалар катышат. Демек биз тандаган Мекеним Кыргызстан шайлоо жарышында алдыга озуп чыккан партиялардын бири болууга кубаты жетет деп ойлойм. Туура 10 күндөн өтүп шайлоо үгүт иштери башталат. Мен бардык партияларды чакырат элем. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз. Сокурдун тилегени эки көз дегендей, баарыбыздын ой тилегибиз бир, бул Кыргыз өлкөсүн өстүрүп өнүктүрүү. Бирок кантип Салижан Жигитов агабыз айткандай, кыргызга чукуганга чыбыктын кереги жок, сөөмөйү жетиштүү дегендей, сөөмөйүбүздү жууп, ичибизден бузулуп ыркырашып, бирибиз позиция, бирибиз оппозиция деп элдин башында айлантпай, кыргыздын улуу эл экенин, эркиндикти туу туткан эл экенин эсибизден чыгарбайлы. Бүгүн азыр ушул жерден жаңы таза баракат тарых жазып, өсүп өнүгүүнүн жолуна түшөлү. Эртең кеч болуп калат. Бизде бир гана мекен бар. Биз качан гана гүлдөгөн өлкө курганда урпактарыбызга талыкпай эмгектенгенибиз тууралуу айтып беребиз. Туура, кыргыз буту баспаган жер калбады. Дүйнө жүзүнө чачылдык. Демек бул шайлоодо күчтүү адамдар менен күчтүү парламентти курабыз. Күчтүү парламент бул күчтүү өлкө. Алдыда чоң сыноо, чоң күрөш турат.
татыктуу атаандаштыкты жаратабыз деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.